Азыр Нурдин айтып атат, мен барып министрге Кутманова жолугуп келдим. Кутманова ногу баратадан түшкөн акчаны айылдын кемгерчилигине иштеткенге макул деп айтты дедимби? Коруктун дей бериңби айыл? Жок, сен сөздүн башында айылга деп жумшап Корукка дедим, Сарсилек коругуна жумшабайт дедим. Корукудагы айылга да өкөлөтөм. Корукка жумшай берели, анан көрөбүз да. Положение боюнча түшкөн акча коруктун спец счетуна түшөт. Анан жыл жаңыргандан кийин смета ачылат, смета ачылгандан кийин ошол акчаны жумшаганга биз укуктубуз. Бирок ал жерде айылдын социалдык маселелери, мисалы жол, освещение, электролиния, биз ага жумшай албайбыз. Пожалуйста, Кутманова бизге кат жүзүндө берсин, же уруксат алып берсин, биз, пожалуйста, жумшайбыз. Кыскача ошо. Эмнеге жумшалат, ошону айтып койбойсузбу анда? Коруктун өзүнүн иштерине жумшалат да акча. Эмнеге мисалы үчүн бизге караңгы болуп атпайбы, ошону келет кайта кайрылды. Ал жерде жок, ал силерге дагы түшүндүрүп кетейин. Бул маселе мурдагы депутаттар көтөргөн, Бишкекке бартына Султанеке деле турат, Султанеке. Именно ошо корук баратадан түшкөн акчанын какой-то процент, 100%-ын эч качан бербейт мамлекет. Какой-то процент айылдын проблемаларын чечүүгө жумшага болобу деп. Азыркы моментте Нурлан Шакиев деген депутатыбыз бар, анын помощниги Учкун деген жигит. Анын жайдан бери сүйлөшүп атабыз Учкун менен биргеликтечи. Именно түшкөн акчанын кандайдыр бир процентин, может 30%, может 40%. Ошону мыйзамдаштырып, ошо жигиттер иштеп атат азыр. Бирок пока ал ишке ашмайынча биз деле айта албайбыз да, ишке ашты. Планы деле ок экен. Мисалы үчүн Намикеси 4 жылдан бери иштейбиз. Корукта иштейбиз. Бир эле мисал былтыр эле дачаны оңдодук деп 200 миң, жолду оңдодук деп 140 миң, лестниктерге такалып бердик деп 90 миң, амберакта вышкаларды алдык деп, жыгачтарды алдык деп, 5-6 куб жыгач, оголөгө акча темир тезекке алдык деп, жалгандан суммаларды жазып, ремонту көзгө көрүнбөйт. Ремонту жок, ал бекер курулган нерселер. Ошентип туруп жегендин жолдорун билип атырыңарбы? Билип атырыңарбы деп сен деп сүйлөбөй мындай. Иштеп атырсыздар. Сиз ал кезде башкалар иштеген. Ошентип шылтай бербең, сиз анда Нурдиндин суроосу боюнча айтып коеюн. Дачага кеткен акча боюнча бүт ошо расходдор комиссия келип текшерип, ал иш боюнча азыр прокуратурада. Сарчелек коругуна корукту өнүктүрүүгө жумшалат деп чогулган акча корукка жумшалабы деген суроого биз өз алдыбызча жумшай албайбыз деп коруктун зам директори жооп берди. Ал эми буга чейин түшкөн миллиондор толук 5 миллионго жетпесе дагы корукту өнүктүрүүгө жумшалган эмес. Эми мына ушул 5 миллион сом кантип каяка жумшалат деген суроо туулбай койбойт.